Бүгін 17 августта УКМКнын төрағасы Камчыбек Ташиев блогер Анатолий Мырзаны кабыл алды. Бул тууралуу ведомствонун башкы сөз кызматы кабарлады. Ташиев кайманаты менен таанымал болгон блогер Толикти Кыргызстанда кыргыз тилин өнүктүрүүгө кошуп жаткан салымын жогору бааларын белгилеп, патриоттук духта блогердик ишкердигин улантылышы керектигин айткан. Ассалам алейкум кыргыз элим, кандайсыңар? Мен каяктан келатат деп ойлойсуңар? Белек каяктан берилди деп ойлойсуңар дагы. Тамаша. Азыр мен каяктан келатам? Камчыбек Ташиевдин кабылдамасынан келатам. Камчыбек Ташиев мени колдоду, ыраазычылыгын айтты, жакшы сөздөрдөн сүйлөдү. Мен ыраазычылыгын билдирдим. Анан камчы байкебизден колума эмне түштү деп ойлойсуңар? Анын колунан менин колума эмне өттү деп ойлойсуңар? Көрсөтөйүнбү? Албетте камчы өттү дейт го. Камчы байкебизден колубузга камчы берилди дейт. Албетте аны тамаша, бирок чын айтканда, бир турганда мен мынчалык белгилүү, мынчалык мени серьезный карашат деп ойлочу эмесмин да. Көп улуттуу Кыргыз Республикасынын ар бир жараны кайсы улуттун өкүлү экендигине карабастан Кыргызстанды чын дилден сүйүүгө, анын ар тараптуу өнүгүшүнө жардам берүүсү керектигин, бул багытта блогер Анатолий сыяктуу жарандардан үлгү алууга болорун кошумчалады. Камчыбек Ташиев блогер Толикке белек катары колуна камчы карматып, башына калпак кийгизи деп жазат маалыматта. Анан кээ бир эми кыргыз болуп туруп бирок киргиз болгондорго көз карашың кандай? Мен үчүн өкүнүчтүү да. Билбейм эмне үчүн, бирок мисалы үчүн кыргыз болуп, анан кыргызча билбеген аябай өкүнүчтүү да. Анткени ата бабалардан келген салтты эмени да алып салбадыбы? Ала качмайдычы. Алып тура эле, бирок илгеркиден бери келаткан салтты негизи сакташ керек болуштаган. Көбүлөр эмелер калымды алып салып атышат. Ал да аябай өкүнүчтүү. Негизи туура эмес карайм да, жаман депчи. Анткени кыргыз болгондон кийин кыргыз бойдон калыш керек деген. Меники аябай таң калыштуу да негизичи. Ой жүгүртүм да кыргызча да. Мисалы үчүн орусча сүйлөшсөм дагы, орусча ответ келсе, мен кыргызча ойлонуп туруп анан орусча жооп берем да, ошондой. Анан даже качан орусча түш көргөнүмдү билбейм да. Чын. Бүт кыргызча да. Мушташам, тебишем, же сүйлөшөм, же бирөө менен таанышам, бүт кыргызча да. Вообще орусча боло элек да түшчү. Ошол да таң калыштуу. Өзүм таң калам негизи ошогочу. Аябай таң калып. Өзгөчө мукам үнү менен таанымал болгон ырчы актриса Толгон Арзыкеева жакында турмуш жолуна аттанат. Ырчы жигитинин баш кошуу сунушун жасаганын элге жар салбай жашырып жүрүп, бирок бул туурасында ал Telegram каналына жазган. Менин колумду 8-июль сурады. Айтпай жүргөндүгүм үчүн кечирим сураймын. Эми чогуу даярданабыз. Кыз узатууга болгону 2 жума калды деп жазды ырчы. Белгилей кетсек, ырчы актриса Толгон Арзыкеева мындан 2 жыл мурун белгилүү ырчы Мирбек Атабековдун кайниси Нурсултан Төлөпбергенге турмушка чыгууга макулдугун берип, бирок сөйкө салуудан кийин экөө 2 ажырым жолго түшкөн. Кыргызстан сулуусу 2020 намынын ээси Лазат Нуркожоева тасмага тартылууда. Мындай жаңылык менен ал социалдык тармактагы баракчасы аркылуу бөлүштү. Анын айтымында кыргыз спортуна ополтоодой салым кошкон, 10 миңден ашык таэквондо чеберлерин тарбиялаган Нуриза Мамбеталиеванын өмүр бейнеси тууралуу таэквондо талышындагы көркөм тасманы тартуу иштери башталды. Тасма таэквондо боюнча дүйнө чемпиону болгон кыргызстандык спортчулардын тарыхын баяндайт. Тартуу иштеринин биринчи күнү башталды. Жакында Кореядагы дүйнө чемпиондугуна учабыз деп жазды ал.